азыр башкы кен планды 2050 жылга чейинки коомдук талкуу өткөзүп жатабыз. Бул кен план 2024 жылы иштелип чыгып, Япон компаниясы тарабынан, Nikon Sakai деген компания тарабынан башкы кен план концепциясы иштелип чыгып, шаар кандай багытта өнүгүш керек концепциясын берген. Ошол концепциянын негизинде Санкт-Петербург шаарынын илимий изилдөө шаар куруу боюнча институту менен келишим түзүлүп, башкы кен планды иштеп чыгып, мынакей бүгүнкү күндө коомдук талкууга өткөзүп жатабыз. Мына көчөгү күндө биз коомдук талкууну өткөзгөндө 80ден ашык сунуштар түштү. Анын баарына бүгүнкү күндө аяктагандан кийин буюрса дагы сунуштар түшсө, ошонун баарын 5 күн ичинде каралып, андан кийин 5 күндөн кийин биз кайра элге таанышууга сайтка илип туруп, өзгөртүүлөрдү көргөзөбүз. Бишкек шаарын айланма жолдор менен курчап, бул сырткы айланма жолу, ортоңку айланма жолу, кичи айланма жолу деп ошондой сунуштар берилип жатат. Жана кайсы жерлерге развязкалар салынышы керек, кайсы жолдор бири-бирине кошулушу керек, кайсы жолдор уланышы керек, ошонун баары көргөзүлүп, кантылып кеткен. Жана биякта да экология маселеси да бар. Биякта дагы мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой, биякта экология маселесин, жашыл зоналарды көбөйтүп, нормага келтирүү боюнча дагы анын баары кантылып кеткен. Шаардын өнүгүүсү бир гана курулуш жагы эмес, бул жана инфраструктуранын өнүгүүсүндө кантылып кеткен. Бул суу менен камсыз кылуу, свет менен камсыз кылуу жана башкалардын баары кантылып кеткен.